Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы робототехника жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты биринчи бул робот түшүнүгүн жана анын түрлөрүн үйрөнө аласыңар. Экинчи робототехника түшүнүгүн өзүңөрдө калыптандыра аласыңар. Үчүнчү робототехника системаларды башкаруунун түрлөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар, демек бүгүнкү сабагыбыздын планы бул: биринчи робот жана анын түрлөрү, экинчи робототехника түшүнүгү, үчүнчү робототехника системаларды башкарууга токтолобуз, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Анда демек биринчи робот жана анын түрлөрүнө келели балдар. Эми балдар, биз робот деген сөз менен таанышпыз балдар. Биз күнүмдүк мисалы өзүбүздүн турмушубузда колдонбосок дагы роботторду бул кинолордон же болбосо жаңылыктардан же болбосо бул мультфильмдерден биз роботторду менен таанышпыз жана ошондой эле кандай функцияларды аткара алышы мүмкүн, жана ошондой эле кандай түзүлүштөрдө болушу мүмкүн, булар жөнүндө биздин маалыматыбыз бар балдар. Эми роботко аныктама берели. Робот деген эмне? Бул демек программалануучу, демек программалык кандайдыр бир камсыздоолор менен камсыздалат жана адамдын жардамысыз эле сырткы дүйнө менен аракеттешип, андан ары биз киргизген маселелерди аткаруучу механикалык түзүлүш болуп эсептелет. Демек балдар, кандайдыр бир программалык камсыздоо менен камсыздалат. Ошо программалык камсыздоонун башкаруусунун негизинде демек кандайдыр бир адамдын эч кандай кийлигишүүсүсүз эле бул эмне, кандайдыр бир киргизилген командаларды аткарууга жөндөмдүү болгон бул механикалык бир түзүлүш болуп эсептелет. Эми робот деген сөздү алгач 1921-жылы өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн адам түспөлдүү жасалма кулдардын классы сүрөттөлгөн Россумдун универсалдуу роботтору деген чыгармасында чехиялык драматург Карл Чапек эң биринчи колдонгон балдар. Демек бул робота деген чех сөзү болуп эсептелет. Бизге кудургондо бул аргасыз кулчулук дегенди түшүндүрөт балдар. Түшүнүктүү болдубу? Эми роботтун түрлөрүнө келели балдар. Роботтун түрлөрү балдар бул түзүлүшү боюнча демек эки түрү бар балдар. Бул андроид жана биоробот болуп эсептелет. Андроид бул адам сыяктуу робот болуп эсептелет. Ал эми биоробот болсо бул мээсинин ордуна имплантат же болбосо процессор орнотулган, калган башка денеси органикалык болгон адам же жаныбар болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу? Демек мээсинин ордуна болгон процессор орнотулат, калган денеси бүт органикалык болгон бул адамдар же болбосо адам болсун жаныбар, бул биороботтор болуп эсептелет. Эми функционалдуу иш-аракети боюнча же болбосо аткарган функциясына жараша түрлөрү балдар. Демек бул жерде өндүрүш роботу. Өндүрүш роботу бул өндүрүш тармагында колдонулат балдар. Өндүрүш тармагында мисалы кээ бир процесстердин мисалы кайсы процессор болушу мүмкүн? Боёо процесси же болбосо чогултуу, жыйноо же болбосо таңактоо, ушул процесстердин тактыгын жана ошондой эле тездигин жогорулатуучу роботтор болуп эсептелет. Жана ошондой эле татаал коркунучтуу мисалы маселелерди чечүүдө колдонулушу мүмкүн. Булар эмнелер болушу мүмкүн? Бул мисалы бомбаны зыянсыздандыруу болушу мүмкүн. Же болбосо океандын тереңдигин, же болбосо космосту изилдөө болушу мүмкүн. Ушундай тармактарда колдонулуучу роботтор болуп эсептелет. Андан сырткары транспорт роботу демек транспорт тармагында дагы роботтор кеңири колдонулат. Мисалы айдоочусуз машина деген түшүнүктүү, силер дагы билсеңер керек. Бул дагы бир роботтун түрү болуп эсептелет балдар. Андан сырткары турмуш тиричилик роботу. Турмуш тиричилик роботу мисалы пандемия болгон учурда бул турмуш роботуна талап күчөдү десек болот балдар. Себеби мисалы биздин турмушубузда колдонбосок дагы өнүккөн мамлекеттерде бул турмуш тиричилик роботу мисалы кафе, ресторан, тейлөө тармактарында бул ошол пандемияны же болбосо алдын алуу үчүн же болбосо ошол коргонуу үчүн дагы бул турмуш тиричилик роботторун киргизүү маанилүү болуп. Мисалы кече жакында эле бир кабарды мен мисалы жаңылыктардан көрдүм. Демек бул ошол тамактарды сунуп тейлөө кызматын бул ошол роботтор аткарууга өткөнүн мисалы бир маалыматтардан көрдүм. Демек бул бир канча кишинин ордун бир эле робот басып ошол эле кызматты аткара алышып, жана ошол эле кызматты тактыкта, жогорку тактыкта, ошондой эле жогорку тездикте аткара алууга жөндөмдүү болгон роботтор. Андан сырткары мисалы официанттардын ролун аткарган, мисалы көрүп атсаңар керек. Бул тамакты жеткирүү мисалы роботтору жана ошондой эле бул колду дезинфекциялоону сунуштаган жана аны
аткарган роботторду дагы көрүп атсаңар керек. Бул роботтор турмуш тиричилик роботтор болуп эсептелет. Андан сырткары демек зоо робот, зоо тармагында дагы роботтор кеңири колдонулат балдар. Андан сырткары медициналык робот. Медициналык роботтор бул жогорку татаалдыктагы мисалы операцияларды аткарууга жөндөмдүү болгон медициналык роботтор балдар. Булар аябай жогорку тактыкта иштешет балдар. Андан сырткары учуучу роботтор, изилдөөчү роботтор. Бул изилдөөчү роботтор бул опурталдуу татаал чөйрөлөрдө иштөөгө, мисалы күн системасын изилдөөдө же болбосо космосту изилдөөдө колдонулган изилдөөчү роботтор болуп эсептелет. Силер космосту жөнүндө маалыматыңар бар балдар? Бул ошол планеталар, кандай бир башка планеталарга демек бул роботтор учурулат. Жана ал роботтор ал жактардан ошо планета жөнүндө маалымат топтоп бизге жөнөтүүнү ишке ашырат. Андан сырткары билим берүүчү роботтор. Демек билим берүү тармагында дагы роботтор кеңири колдонулат. Эми андан сырткары дагы ар түрдүү функцияны аткарууга жөндөмдүү болгон роботтордун түрлөрү көп балдар. Негизгилерине токтолдук. Эми роботтун негизги компоненттерине келели балдар. Бул эки негизги компоненти болуп эсептелет. Бул механикалык түзүүчүсү жана ошондой эле программалык түзүүчүсү. Эми механикалык түзүүчүсү бул токусу болуп эсептелет, же болбосо бул физикалык түзүлүшү балдар. Бул түздөн түз роботтун конструкциясы балдар. Ал ар кандай формада жана өлчөмдө болушу мүмкүн. Роботтор адам түспөлдүү болушу да мүмкүн. Ошол эле учурда адамга таптакыр окшошпошу да мүмкүн балдар. Анткени роботтун долбоорунда сырткы келбетке эң аз ал эми анын түрдүү милдеттерди аткара алышына көп көңүл бурулат балдар. Кийинкиси бул программалык түзүүчүсү же болбосо башкаруу системасы. Роботу программа аркылуу башкарылат балдар. Жана роботтун бардык элементтерин бул башкарат демек. Мисалы роботтун билдиргичтери сырткы чөйрө менен аракеттенишкенде борбордук процессорго эмне кылат? Сигналды жөнөтүшөт. Ал болсо программа камсыздоонун жардамы менен ал берилиштерди иштетет жана ошондой эле логиканын негизинде чечим кабыл алат. Ушундай эле көрүнүш мисалы колдонуучу тарабынан командаларды киргизүүдө да аткарылат. Эми демек ошол кандайдыр бир ошол роботко команда берип, мисалы баскычты басканда, мисалы баскыч менен басканыңызда демек ал сигналды кабыл алат жана ошол программа камсыздоонун жардамы менен ошону иштетип, жана анын негизинде бул логиканын негизинде эмне кылат? Чечим кабыл алып, жана ошол команданы аткаруу иш аракетин баштайт. Түшүнүктүү болдубу? Эми балдар экинчи планга келели. Эми робототехника деген эмне? Робототехника балдар программалоочу механикалык түзүлүштөрдү, демек роботторду долбоорлоо, иштеп чыгуу жана пайдалануу менен байланышкан иш аракеттердин чөйрөсү болуп эсептелет. Жана ошондой эле дагы бир аныктама балдар. Робототехника деген демек бул автоматташтырылган техникалык системаларды иштеп чыгуу менен алектенген жана өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүү техникалык негизи болуп эсептелген колдонмо же болбосо прикладдык илим болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Эми робототехника деген сөз балдар 1941-жылы биринчи жолу илимий фантастиканын автору, бул илимий фантастика бул Лжес деген илимий фантастикалык чыгармасы же болбосо алдамчы болуп которулат. Ошонун автору бул Айзек Азимов ошол чыгармасында эмне кылган, биринчи колдонгон балдар бул сөздү, робототехника сөзүн. Түшүнүктүү болду. Эми үчүнчү планга келели. Эми робототехникалык системаларды башкаруунун түрлөрү балдар. 3 түрү бар. Бул биотехникалык, автоматикалык жана интерактивдүү. Демек булар бири-биринен айырмаланат. Биринчи бул биотехникалык, демек командалык. Бул ар бир аракетти аткаруу үчүн баскыч же болбосо рычагтык башкаруу. Демек ар бир команданы аткаруусу үчүн кандайдыр бир баскычты басуу керек. Андан сырткары демек көчүрүү бул адамдын кыймыл аракетин кайталоо, кайтарым байланышты реализациялоо мүмкүнмүндө жумшалган күчтү өткөрүп берүү же болбосо экзоскелеттер. Андан сырткары жарым автоматтык бул бир командалык орган менен башкаруу болуп эсептелет. Эми экинчиси демек автоматикалык, бул программалык башкаруу бар мында балдар. Бул алдын ала берилген программа боюнча функцияланат робот жана анын негизинде бир образдуу маселелерди чечүүдө колдонулат балдар. Негизинен. Кийинкиси адаптациялык. Адаптациялык бул бир типтеги маселелерди чечет, бирок функционалдаштыруу шартында адаптация болот балдар. Кийинкиси интеллектуалдык, демек бул дагы да өнүккөн автоматтык системалар болуп эсептелет. Интерактивдик мында автоматташтырылган, демек бул жерде автоматтык жана биотехникалык режимден айкалышы. Кийинкиси супервизордук, мында максатка багытталган гана функцияларды
аткарган автоматташтырылган система. Андан сырткары диалогдук мында робот жүрүм-турум стратегиясын тандоо боюнча адам менен диалогко катышат балдар. Адатта робот манипуляциялардын натыйжаларын болжолдоого балдар жана максатты тандоо боюнча кеңеш берүүгө жөндөмдүү болгон эксперттик тутум менен жабдылган. Түшүнүктүү болду. Демек, робототехника системаларын башкаруунун 3 түрү бар экен. Роботтор ошо 3 түрүнүн бирөөсүнө негизинде башкарылат экен. Анда эми роботтордун башкаруу үчүн негизги маселелер чөйрөсү балдар. Биринчи бул жайгашоордун пландоо, экинчи бул кыймыл аракеттин пландоо, жана ошондой эле күч жана жагдайды пландоо, берилген командага жараша. Жана ошондой эле динамикалык тактыктан анализдөө. Андан сырткары роботтун кинематикалык жана динамикалык мүнөздөмөлөрүн идентификациялоо. Демек, роботтордун башкаруу үчүн негизги маселелер чөйрөсү ушулар болуп эсептелет балдар. Түшүнүктүү болду. Эми балдар, демек жыйынтыктоого келели эми. Бүгүн эмнелерди үйрөнүп алдык? Демек, робот түшүнүгүн үйрөнүп алдык, Робот сөзү бизге тааныш болгону менен биз ага аныктама бере албашыбыз мүмкүн эле. Демек, мындан ары роботко аныктама бере алабыз. Демек, бул эмне экен? Кандайдыр программалык камсыздоо менен камсыздалган, адамдын эч бир жардамсыз эле ошо программа аркылуу башкарылып, ар түрдүү маселелерди чечүүгө жөндөмдүү болгон механикалык түзүлүш экен. Жана ошондой эле анын түрлөрү түзүлүшү боюнча 2 түрү бар экен. Ал эми функционалдык иш аракети боюнча түрлөрү аябай көп балдар. Аткарган функциясына жараша түрлөргө демек бөлүнөт экен. Жана роботтордун негизги компоненттери бул механикалык түзүлүш жана программалык түзүлүшү балдар. Экинчи демек робототехника түшүнүгүн да үйрөнүп алдык. Демек, робототехника түшүнүгүн ким киргизген экен? Бул биринчи бул 41-жылы Айзек Азимов бул илимий фантастикалык чыгармасында көрсөткөн экен, пайдаланган экен. Жана ошондой эле робототехникалык системаларды башкаруунун түрлөрүн да үйрөнүп алдык. 3 түрү бар экен: биотехникалык, автоматикалык жана интерактивдик. Андан сырткары демек роботтордун башкаруу үчүн негизги маселелер чөйрөсү менен дагы тааныштык. Анда демек балдар тапшырма: биринчи бул робот жана анын түрлөрү, экинчи робот пайдаланган тармактар, кайсыл тармактарда колдонулат балдар, үчүнчү робототехника системалары башкаруунун түрлөрү жөнүндө айтып бергиле балдар, жогоруда да айттык. Төртүнчү демек кайсы мультфильмдерде жана кинолордо роботтор катышкандыгын билесиңер балдар, жана анда роботтор кандай функцияларды аткарат? Ошого изилдөө жүргүзгүлө. Жана ошондой эле 5-чи роботтор жөнүндө эң кызыктуу ошол эле учурда маалыматтарды чогултуп айтып бергиле балдар. Силерге да кызыктуу болсо керек. Демек, роботтор жөнүндө эң кызыктуу маалыматтарды топтогонго аракет кылгыла балдар. Анда балдар сабак тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.